Республикасының Олимпиадалық құрама командасының мүшелері жана байгээлерин чакырып алсак. 33-чү Париждеги Олимпиада оюндарында Кыргыз Республикасының бокс спорту боюнча күмүш медалын камсыз кылган Сейитбек уулу Мунарбек чакырабыз. Олимпиада оюндарында кыз келиндер күрөшү боюнча күмүш медалын камсыз кылган Жуманазарова Мээринди чакырабыз. Ошондой эле Олимпиада оюндарында коло медалдарын камсыз кылышкан Айсулуу Тыныбекованы, Макбол Макмуровду, Үзүр Үзүрбековду, Нурман Шашырбековду. Söz Сейитбек уулу Мунарбекке берилет. Assalamu alaikum, hurmatlı Kırgız elim. Birinciden Allah Teala'ga şükürler, maktular olsun. Şunday yükümüzge jetkirgeninden. Ata-eneme öte çoğun razıçılık, şunday tarbiyalap, şu mezgilge jetkirgenine. Артымыздарга рахмат, өтө чоң терең ыраазычылык билдиребиз. Жана биздин федерацияларыбызга дагы рахмат, Национальный олимпийский комитетке рахмат, жана мени кичинемин тарбиялаган Бегенас агайыма, Турдал агайга, жана биздин башкы курулушу Төрөгөн уулу Данияр агайга, Улан агайга коомдойт. Жана биздин врачтарыбызга, массажисттерибизге бардығына чоң рахмат. Ушунчалык бул жеңиш биздин да жалгыз жеңиш эмес, бул бардыгыңыздардын жеңишиңиздер. Бардыгыңыздар дуа кылдыңыздар. Аллах Таала мүмкүнчүлүк берип ушу местага жеткенибизге абдан кубанычтабыз. Бардыгыңыздарга рахмат чоң. Söz Жуманазарова Мээринге берилет. Урматтуу Кыргыз элим, бул жеке биздин эле жеңиш эмес, бул жалпы элибиздин жеңиши. Баарыңыздарды жеңишиңиздер менен куттуктайм. Учурдан пайдаланып машыктыруучуларыма терең ыраазычылыгымды жана дарыгерлерге жана федерациянын жааматына терең ыраазычылыгымды билдирип кетким келет. Агайлар болбосо биз азыр бул жерде да турбайт болчубуз. Агайларыбызга жана дарыгерлерге, федерацияга жана ошондой эле мени тарбиялаган ата-энеме терең ыраазычылыгымды билдирем. Ошондой эле бизде колдоп жаткан Садыр Нуркожоевич, сизге терең ыраазычылык. Спортту жакшы колдоп берип жатабыз, биз дагы ойлойм актоодабыз деп ошону кичине да болсо. Ошондой эле биздин жаш артыбыздан келаткан спортчуларга ийгилик каалайм жана ошондой эле биздин катарыбызда медаль албай калган уул кыздар кейбегиле Кудай буйруса Аллахтын кийинки Олимпиадада өзүнүн пландары бардыр. Буйруса бардыгыбыз жолубуз ачык болуп чоң үйдө өрөп жүрө берели. Баарыңарга ийгилик. Söz Tınыбекова Айсулууга берилет. Саламатсыздар, урматтуу кыргызстандыктар, урматтуу көрөрмандар. Бүгүнкү күндө ушул аянтта биз үчүн атайын убактыңарды бөлүп колдоп келгениңиздерге терең ыраазычылык билдирем. Жалпы кыргызстандыктарга ушул менин коло байге мен үчүн аймагандай оор келди десем болот. Ушул коло байгени жалпы кыргызстандыктарга арнайм. Анткени ушул күнгө чейин мага күн сайын мотивация берип, түрткү берип келген ушул менин кыргызстандыктар. Бардыгыңыздарга терең ыраазычылык билдирем. Жана ошондой эле азыркы учурдан пайдаланып Токио Олимпиада оюндарынан кийин биздин урматтуу Садыр Нуркожоевич убада берип,
кыз келиндер күрөшүнө командасына спорт зал салып бергенсиздер. Ошонун аркасында бүгүнкү Олимпиада оюндарына дагы бардыгыбыз даярдык көрдүк. Жакшы мүмкүнчүлүк шарттардын бардыгын түзүп бердиңиздер. Сиздерге чоң рахмат. Жалпы мамлекеттин өкүлдөрүнө, биздин федерацияга терең ыраазычылык билдирем. Аябагандай бир нерсени айткым келет. Ушул Кыргыздын кызы болуп көрөлгөнүм аябагандай сыймыктанам. Мен кайсы жерге барбайын, ар кайым ушул сөздү айтам. Канча өлкөдө жүрбөйлү, канча жерде жүрбөйүн, кыргызстандыктар ушундай ынтымактуу, башы биригип, Францияда дагы болгон Европа, Америка, дүйнө жүзүнөн келип биздин спортчуларды аябагандай колдошту. Бул Кыргызстанда дагы канча деген күндү түнү уктабай колдоп жатканыңарды биз көрүп сезип жаттык. Баарыңарга терең ыраазычылык билдирем. Бар болгула, барыңыздарга чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу Садыр Ожоевич, саламатсыздарбы, урматтуу мекендештерим. Жогоруда айтылып өткөн сөздөрдүн баарына толкун менен кошулам. Жана ошол эле мен дагы баарыңыздарга терең ыраазычылыгымды билдиргим келет. Кудай буйруса, бир эле нерсени айткым келип турат, ал да эмки Олимпиадага талыкпай менет кылып, Кыргызстанды мен ойлойм эл бүткөн алтынды биз алып келе албай, ишеничин арта албай калдык деп өзүбүздү күнөөлүү сезип атам да ушул жерде. Кудай буйруса эмки Олимпиада оюндарында сөзсүз алтын медаль тагынганга толук күч аракетимди жумшап, бүгүндөн баштап даярданам. Кудай буйруса 2028-жылы сөзсүз алтын медаль тагып келем иншалла. Söz Jusupbekov Üzürge beriledi. Assalamu alaikum. Hurmatli Kırgız elim, assalamu alaikum. Hurmatli bizden Sadыр Ожоевич. Şu bizge oldu. Ержайтеки kanalдын түзүү эфирдин артынан өзүңөр да биз чалат музыкайдан колдоп жатканыңарды биз сезип турдук. Баарыңарга терең ыраазычылык билдиребиз. Силерге эки дүйнө бактылуу каалайбыз. Бүт жагынан силерге азыркы болуп өткөн Олимпиада оюну ойлоймун. Бул Орто Азияда именно мекендиктин жана достуктун символу деп ойлойм. Анткени Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстан бул үч мамлекет өзүнүн достук эмесин билдирип кетти. Ошондо айдачкол спорт, орусча айтмакчы спорт, футбол мира. Бүгүнкү күндө биз Кыргыз эли, Кыргызстан мамлекети бүгүнкү күндө балбандарынын менен жакшы ийгиликтер жетти. Биз толук айта алабыз. Бирок алтын болбой калды. Иншалла кийинки 28-де ойлойм ушундай иш аракеттер болуп атканда эмки Олимпиада алтын болот. Баарыңызга чоң рахмат. Söz Taşınbekov Çoloman'da verildi. Саламатсыздарбы, урматтуу Кыргыз эли, урматтуу Садыр Ожоевич. Ушул Париж 2024 Олимпиадасында утуп келген жеңишибизди биринчиден өзүбүз бир гана өзүбүз уттук десек чоң жаңылыштык болот. Бул жерде бүткүл Кыргыз элинин салымы бар, мамлекетибиздин салымы бар, жана спорт федерациянын тренерлерибиздин жана башка ушул медальга баардык жаныбыздан жүрүп жардам бергендердин баардыгынын салымы чоң, баардыгына терең ыраазычылык. Биринчиден ушул Олимпиадада медаль алган медалисттерди чын жүрөктөн куттуктамакчымын. Жана медаль албай алган спортчуларга айтмакчымын. Силер эч качан оңойбагыла. Мээрим айтып кеткендей, Аллах Тааланын силерге болгон астында жакшы пландары бар деп чын жүрөктөн ишенем. Ошондуктан буюрса келе жаткан 2028 Олимпиадасында ушу Кыргыз элине бул Олимпиадада алып келе албай калган алтынды Кудай буюрса талыкпай эмгектенип ошо алтынга жетебиз деген чоң үмүтүбүз бар.
кыргыз элине чоң рахмат. Алыста болсок дагы колдооңуздарды сезип жаттык. Баарыңыздарга терең ыраазычылык. Рахмат, урматтуу жеңүүчүлөр.